Достор, кандайсыңар? Кече болуп өткөн UFC турнирди барыңар көрдүңөрбү? Көрсөңөр абдан жакшы. Мен өзгөчө видео даярдайын деп UFC мушкелердин пикирин күттүм. Тилекке каршы алар анык пикирин билдиришти. Джозе Альдону көпчүлүгү Роб Фонтко утулат деп ойлошкон. Тилекке каршы ал 5 раундтук аралыгында Джозе Альдо 50-45 эсебинен Роб Фонтту утту. Бул утуктарга UFC мушкелердин пикирлери. Макс Холлоуэй, Рио падышасы, бардык жагынан легенда, куттуктайм чемпион. Чото Вера, келгиле дагы бир жолу Джозе Альдо, эркек болсоң мени менен бирге 5 раунд. Диллон Денис, Альдо Монстр, Алджемейн Стерлинг, легенда Рио падышасы, жана UFC Вегас 44-түн. Андан соң Рафаэл Физиев менен Брэд Риддел салгылашуусунда Рафаэлди партерге салып ачууга Брэд Риддел иштеп жатты. 3-чү раундтук аяктаганга чейин Рафаэл бут менен вертушка жиберип, аны урганга чейин судья ажыратып койду. Бул аныктык утук болдубу, анысын билбейм. Балким Брэд Риддел проход менен аракет жасайын дедиби, ал белгисиз. Ошентип 15 минуталык салгылашуу аягына жетпестен аяктады. Бул салгылашууга да мушкелер сөздөрүн билдирбей кое алган жок. Нико Прайс, мен дагы бүгүн кечинде эмне айтарымды билбейм. Жөн эле вау. Белал Мухаммад, вау, кандай финиш. Гилберт Бёрнс, таң калыштуу. Рафаэл Физиев монстр, вау. Стерлинг, бул салгылашуу кандай гана сонун. Физиев ыргытат, 15 минуттан ичинде чекеден. Андриан Янес, брат, бул жинди болду. Жана казакстандык мушкер Жалгас Жумагулов менен Манел Капе экөөсүнүн салгылашуусунда 1-чи раунд аралыгында Жалгасты технический нокаут менен Манел Капе утту. Биз үчүн жеңилсе дагы Жалгас Казакстандын мушкер чемпион боюнча калат достор биз үчүн. Бул эч нерсе эмес. Бул спорттук гана мелдешүү туугандар. Кыска болсо да ролик болушунча аракет кылдым достор, силердин көрүшүңөр үчүн. Эгерде достор каналда жаңы болсоңуз, анда каналга катталып өтүңүз. Урматтоо менен Асымбек ТВ каналы. Аман болуңуз. Кийинки видеого чейин.